Аламедин району пригород жалпы билим берүү орто мектеби 6-Д класс кыргыз тили сабагы. Окутуучу Расабекова Анара Расабековна. Бүгүнкү сабактын темасы «Сенин үй бүлөң, сенин үйүң кайда?» Сабактын максаты окуучулар үй бүлөсү тууралуу баяндоо менен сүйлөө речин өнүктүрөт жана ошону менен катар үйү жөнүндө айтып берүү менен кыргызча так сүйлөөгө машыгат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ээ жана баяндооч. Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Ал ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдө алды түз сызык менен сызылат. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу. Бул сүйлөмдүн ээсине баш ийип, ийнин кыймыл-аракетин билдирет. Ал эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген сыяктуу жана башка кыймыл-аракетти билдирген бардык суроолорго жооп берет. Ал сүйлөмдө алды эки түз сызык менен сызылат. Мисалы, Айгүл окуп жатат. Ким? Айгүл. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Демек, сүйлөмдүн ээси Айгүл, ал эми окуп жатат, баяндооч. Бекжан чуркап кетти. Ким? Бекжан. Эмне кылды? Чуркап кетти. Сүйлөмдүн ээси Бекжан, чуркап кетти, баяндооч. Шаар чоңоюп баратат. Эмне? Шаар. Эмне болуп баратат? Чоңоюп баратат. Демек, бул жерде сүйлөмдүн ээси шаар, чоңоюп баратат, бул баяндооч. Эми балдар, сүйлөө речибизди жакшыртуу максатында китебибиздин 4-барагындагы диалогду толуктап сүйлөшөбүз. Силердин үй бүлөңөрдө канча адам бар жана алар кимдер? Биздин үй бүлөбүздө 3 адам бар. Алар атам, апам жана мен. Силердин үй бүлөңөр бактылуубу? Эмне үчүн? Ооба, биздин үй бүлөбүз бактылуу. Анткени бардыгыбыздын ден соолугубуз чың. Сен кандай үй бүлөнү бактылуу деп түшүнөсүң? Мен ден соолугу чың үй бүлөнү бактылуу деп түшүнөм. Анткени биринчи байлык ден соолук. Атаңдын атасы сага ким болот? Атамдын атасы мага чоң ата болот. Чоң атаңдын атасы сага ким болот? Чоң атамдын атасы мага баба болот. Чоң атаңдын чоң атасы сага ким болот? Чоң атамдын чоң атасы мага буба болот. Мына балдар, бул диалогду ар кимиңер өзүңөрдүн үй бүлөңөргө жараша толуктап бири-бириңер менен сүйлөшкүлө. Ал эми азыр болсо өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн көнүгүү иштейбиз. Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып, өзүңөр сүйлөм түзгүлө жана сүйлөмдүн ээси менен баяндоочун таап, астын өзүнө тиешелүү сызыктары менен сызгыла. Ээни 1 сызык менен, ал эми баяндооч 2 сызык менен сызылат.